Кыргыз тили Кыргызстанда кеңири жайылууда. Көп компанияларда жумушка аларда мамлекеттик тилди билүүдө милдеттүү шарт. Мурда аймактарда гана кыргызча сүйлөшсө, эми эне тилин бишкектиктер да билүүгө тийиш. Ал максатта шаардыктар салттуу окуу куралдарын гана колдонбостон онлайн тиркемелерди да колдонот. Кыргыз тилин жаңыча үйрөнүү жөнүндө биздин биринчи сюжеттен таанышыңыздар. Биз мисалы бала мальчик деген сөздү киргизели. Мен жакшы көргөн сөзүм. Мынакей, бизде бир нече вариант пайда болду. Бат эле табылды. Александр жана анын тобу кыргыз тилинин биринчи онлайн сөздүгүн түзүштү. Интернеттен тапкандын баары бул жерде. Онлайн сөздүктүн негизги бөлүгү ага кирип жүктөөгө мүмкүн боло тургандай. Идея түшкү тамактануу маалында пайда болду. Анда Александр кыргыз тилин үйрөнүүгө жакшы окуу курал таппай жатканын досторуна айткан. У меня был 2012-2014 год цель выучить кыргызский язык. Менин максатым 2012-13 жылдары кыргыз тилин үйрөнүү эле. Бирок бир жыл бою үйрөнгөнүм базар деңгээлинде гана болду. Сандар, чала була сүйлөмдөр. Анткени менин чөйрөмдө кыргыз тилинде ойлонгон адам жок болуп чыкты. Биз угуучуларды кыргыз тилдүү чөйрөгө чумкууга аракет кылабыз. Өргүү маалында адам эс алат. Бул өргүү бөлмөсү. Анда жеке сабактар өтүлөт. Же болбосо тынч абалда жекеме-жеке отуруп баарлашуулар болот. Бул Бишкектеги кыргыз тилин үйрөтүүчү биринчи борбор. Курс Кыргызстанга келген чет өлкөлүк меймандарга эмес, мамлекеттик тилди үйрөнүүнү каалаган кыргызстандыктар үчүн да абдан керектүү болду. Биз кыргыз тилин абдан жакшы көрөбүз. Тилдин макамын көтөрүүгө аракет кылабыз. Тил үйрөнүүдө орус, англис тилинде эле абдан кызыктуу экенин көрсөткүбүз келет. Эч кандай басымсыз, кодулоосуз, кызыктуу ыкма менен жеңил жана жөнөкөй түрдө үйрөтөбүз. С интересной методикой, очень легко и просто. Отуруңуз Айбек, бул сөздөрдү окуңуз, бул сиздер. Кыргыз тилинин популярдуу эместиги үйрөнүүнүн кызыктуу жана үзүрлүү ыкмаларынын жоктугунда дейт борбордун адистери. Өз ишинде алар биринчи ирет окуучуларына кыргызча сүйлөгөнгө жардам берет. Сиз кайрымдуу кишисиңиз. Туура эмес. Почему кишисиңиз? Бакыт чет элдиктерге кыргыз тилин үйрөтө баштаганда сапаттуу материал жоктугун билди. Ошондо ал кыргыз тилин чет тилинде үйрөнүү боюнча мультимедиалык окуу курал жазууну чечти. Башка организация уюмдардын китеби бар болсо, бирок алар мындай түстүү болгон эмес. Же болбосо мурдагы чыккан китептер Советтер Союзунун стилинде методу менен жазылган китептер да тиги окуугула үйрөнгүлө жаттагыла деп. Менин бул китептеги усулум багы заманбап технологиясы менен, сүрөттөрү менен, угуусу менен, андан тышкары мисалы үчүн ар бир мүчө бул жерде ар бир түс менен берилгенде, мисалы үчүн мен деген ар дайым кызыл менен, сен дегенки көк менен. Азыр Бакыттын китебин чет элдиктер да башка өлкөдө жашаган, бирок балдарын кыргыз тилине үйрөтүүнү каалаган кыргызстандыктар да тапшырыкка берет. 1, 2, 3, 4. Дэвид менен Гүлжан АКШда Денверде жашайт. Алардын 2 баласы бар. Балдары келечекте кыргызча сүйлөп түшүнүшүн каалашат. Канчалык аракет кылганы менен жакшы сапаттуу, кызыктуу окуу куралдарынын жоктугу ал маселени татаалдаштырат дейт Дэвид. Биз үйдө жалаң кыргызча сүйлөшүүгө аракеттенип атабыз. Бир кыргызча жакшы алар сүйлөшөлөк, алар кичинекей, бирок кыргызча көп түшүнүшөт. Бирок орорак болуп атат бизге. Анткени биз Кыргызстандан алызбыз. Балдарыбыз мен жана анын апасынан алай кыргызча угуп атышат. Менин кыргызчам толук эмес. Анын үстүндө жакшы китеп же кино болсо кыргызча балдар үчүн аябай чоң жардам бермек. Бирок балдар үчүн болгон китеп кыргызча өтө татаал деңгээлде жасалган. Сиздер Бирок тилди бат жана үзүрлүү үйрөнүү үчүн тилдин чөйрөсүнө жана маданиятына терең чүңкүп кирүү керек дейт Бакыттын германиялык окуучусу.
Мен бул жерге келерде орус тилин кичине үйрөнгөм. Бирок кийин жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөн айылда жашадым. Ошондо кыргызча үйрөнсөм жакшы болмок деген ойго келдим. Бишкекте орус тили керек. Ал эми мен үчүн кыргыз тили кызыгыраак. Анткени ал кыргыз маданиятын, дүйнөгө көз карашты жана кыргыз элинин сезимин чагылдырып турат. Александр азырынча өз долбоорунун үстүнөн иштөөнү токтотту. Маселе жакшы материалдын жоктугунда эле эмес, кыргыз тилинин өөрчүүсү болбогондукта дейт ал. Что такое развитый язык? Это когда человек, говорящий на кыргызском языке, может изучить... Менимче кыргыз тилин үйрөнүү жана өрчүндөтүүнү бөлүп карашыбыз керек. Өрчүгөн тил деген кыргыз тилинде сүйлөгөн адам баардык тематиканы изилдей алат. Ал китепти алып же сайтка кирип аны окуйт. Андыктан Корей, Кытай тили башка тилге муктаж эмес. Аны өрчүндөтүүдө да жаңы материалдар жазылып турса, үйрөнгөн адамдар өз тилинде окуй алса, ошондо тил өнүгөт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган көптөгөн долбоорлорго карабай, кыргыз тили баардык тармактарда жигердүү колдонулбаса, көпчүлүк үчүн ал үйдө баарлашуунун куралы катары гана кала берет.